Биз бүгүн студиябызга кыргыздын бир топ кыйындарын чогулдук. Биз болсо аларга телефон чалдык дагы. Сиз болсо өз жашооңузда кантип ийгиликке жетиштиңиз, кантип ушул ийгиликке жетишкениңизди бизде жаштарга дагы айтып бериңиз, Азаттык плюстун көрөрмандарына дагы айтып бериңиз деп сурандык. Алар болсо студияга келишти. Алдыдагы жарым саатта биз менен болуңуздар. Биз болсо бизнести кантип баштоо керек, деги эле жаштар кантип ийгиликке жетсе болот. Ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Алгач мен Бишкек ишкерлер клубунун кызматкери Мирбек Токтогораевди студияга чакырам. Саламатсызбы Мирбек? Кош келипсиң Азаттык плюска. Жакында эле мен силердикин интернеттен көрдүм, Намбадан. Силер болсо бүт ийгиликке жеткен адамдардын баарын жыйдыңар, жаштарды жыйдыңар дагы, анан ушул кантип ийгиликке жеткенин айтып берди да. Бул идея кандай жаралды, анан TEDx жөнүндө айтып берсең, деги эле жаштарга ушул эмне ойду берейин деп атасың сен? Бул TEDx идеясы, TEDx деген бул дүйнө жүзүндө белгилүү конференциялардын форматы. Ушул жылдын башында мен Киевке барып, ошондой TEDx Киев деген конференцияга катышып келдим. Ошол жерден ушундай конференцияда жалаң ишкерлерди чакырыптыр. Ал ишкерлер 18 мүнөттүн ичинде ошол өзүнүн кызыктуу окуясын, же болбосо бир уникалдуу тажрыйбасын эл менен бөлүштү да. Ушул формат абдан кызыктуу экен. Бул ошол жерге конференцияга катышам деп келген адамдарга жаңы дем, жаңы идеяларды, жаңы үмүттөрдү берет экен. Мага да абдан жакты. Бишкекке келип эле бизде Бишкекте сөзсүз түрдө ушундай конференция кылыш керек экен деп ошол Америкадагы главный организация бар, TED Global деген, ошол жака кат жаздык команда менен биригип. Анан алар лицензия берди, бизге лицензия берип, анан ошо 8 октябрда Кыргызстан тарыхында биринчи жолу ушу TEDx Бишкек конференциясын өткөздүк. Добро пожаловать на Бишкек, на TEDx Бишкек, идеи, которые меняют нас. Используйте хэштег TEDx Бишкек. Мен ийгиликтердин баарын алдыда деп эсептейм, бирок антсе дагы башка ийгиликтүү инсандардын пикирлерине мен да кошулам, себеби деген ийгиликке жетишүүнүн жалгыз гана эки формуласы бар, ал чоң максат менен чоң эмгектин кошулмасы. Бул жерде билесиңерби, прямо чоң сыр деп так айтпайм. Негизи эле ийгилик бул адамдын жан дүйнөсү ошол бүгүнкү жашоого шайкеш келгенде болот деп ойлойм. Анткени мен ийгиликке жетейин деп абдан көп мындай күчүмдү коротуп, же болбосо бирөөнү көрсөтөйүн деген деле нерсем болгон эмес. Мен бир гана жан дүйнөмдү карап, ыр чыгарып жашай бердим. Ал эми жанымдагы адамдар ошону угуп, ошону бул бир жаңы нерсе экен деп ошону колдоп башкаларга таратты. Менин оюмча бул мен айткым келет, мен абдан буга тартылган жокмун, бир гана мен жан дүйнөм менен жашадым. Жан дүйнөм бүгүнкү күндө ошол башка нерселерге жол ачты. Бул ийгилик болду деп айткым келет. Все, что надо сделать, это направить нашу энергию в правильное русло. Фейсбукта, Твиттерде деле ушул ишемби күнү болду. Интернетте ачсаң эле ушул Мирбек Токтогораев, TEDx жаштардын, шаардык жаштардын бардыгы эле бар да. Биз болсо эми айылдагы жаштарды эске алышыбыз керек, айылдагы телекөрүүчүлөрдү эске алышыбыз керек. Ошон үчүн биз дагы ошол сенин эле форматыңы телеверсиясын уюштуруп элдерге берейин деп атабыз. Анан ошол жолугушуудан кийин сен менен жаштар сөйлөштү да, катышкандарчы. Анан алар эмне алганын айтышты өзүнөчү. Мындай пайдалуу болду же кайды келбеди дагы эле? Сөзсүз түрдө пайдалуу болду деп ишенем. Анткени ошол конференциядан кийин ошо 200гө жакын катышуучу, угуучу келди. Баары келип ыраазычылыгын айтып, бизге конференция абдан жакты. Акыркы күндөрү Кыргызстанда абдан мындай негативдүү информация алып атабыз. Там экономикабыз төмөндөп атат, коррупция деген жаман сөздөрдү угуп атабыз деп. Бирок ушул күнү, ушул 4 сааттын ичинде абдан жакшы позитивдүү энергия алдык. Эң негизгиси жаңы дем алдык. Бизге абдан жакты формат деп ыраазычылыгын айтып кетишти. Сен айткандай Твиттерде, Фейсбукта абдан көп сообщениялар келип атты. Сен эми уюштуруучулар менен сүйлөшкөндө, ал жерде TEDx'те өзүңдөр катышып отурдуң, уюштурдуң. Кантип чын эле ийгиликке жетсе болот экен? Сен өзүңө кандай чечим чыгардың? Адам ийгиликке жетиш үчүн эмне кылыш керек экен? Эми канча адам болсо ошончо ой болот экен. Мисалы үчүн биринчи биздин чыккан ишкерибиз Бабур Төлбаев деген Мөлбулак финанс компаниясынын генеральный директору экен. Ал ошол кыска мөөнөттүн ичинде кичинекей $20 000 капиталы менен $55 миллион чейин капиталга чейин жеткизген экен. Ал 3 нерсени айтты. Эң негизгиси, эң биринчиси бул 10 жыл бою көчө шопур иштегем дейт, мектепке. Күндө саат 5-те туруп, бул мени дисциплинага абдан үйрөттү дейт. Экинчи, мен ушу жаш кезимде барып, тоодо барып, жанакы бал чогултуп иштегем дейт. Мени арылар чакчы дейт. Анан мындай философиялык түрдө айтты, өмүрүңдө абдан көп
мисалы үчүн баскынтуулар болот экен, катуу мисалы үчүн соккулар болот экен, ошол аарылардын чакканы мени ошолорго чыдаганга үйрөттү дейт. Анан үчүнчүсү, мен футбол абдан жакшы ойночумун дейт. Мектепте жакшы эле окуучу эмесмин дейт. Аттестатымда 11-3 бар болчу дейт. Бирок ошо сабактан качып кетип футбол ойночумун дейт. Бул деген мени командада иштегенге үйрөттү дейт. Анан мисалы үчүн алдыга койгон максатка түз жеткенге да үйрөттү дейт да. Ошол 3 компонентти айтты. Көп идеялар айтылды. Мисалы үчүн Бабурдун философиясы ушундай экен. Азим деген жаш ишкер да чыгып айтты. Ал деген биздин сирде эле болуп отурган жаш поколение жөнүндө айтып берди, биздин жаштар жөнүндө. Технологиялар өнүккөнү менен күндө өнүгүп атат. Мисалы үчүн баарыбыз iPhone көтөргүбүз келет, там ноутбуктар менен, iPad'тар менен иштешибиз керек. Ошол технологиялар биздин жүрүш турушубузга абдан таасир этип атат дейт да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ушул биздин жаштар тарыхтагы эң требовательный жумуш күчү дейт. Анткени бизге комфорт керек, биз эртең менен 9-да тургубуз келбейт. Зато биз абдан эффективдүү болуп иштей алабыз дейт да. Ошол себептен жаңы подходдор керек дейт. Мисалы үчүн жаңы жумушчу күчтөргө. Көп болду ушундай идеялар. Мисалы бирок ошол убакта айтылат да, жаштар, азыркы жаштар мисалы Ваймуну деп коет, Ваймуну бир аз жалкоо болуп кетти дейт да. Ооба. Мен бир аналитикалык макала окуп калдым. Ал жерде айтат, азыркы жаштардын бардыгы бай жашагысы келет дейт. Бирок көп иштегиси келбейт, бирок бай болгусу келет дейт да, мындай. Азыркы жаштардан сен эмнени байкайсың? Чын эле абдан мээнет кылып, илгерки жаштардай болуп, илгерки адамдардай болуп, мээнет кылып, анан бешине тере менен эмес, азыркы жаштар иштебей туруп бай жашагысы келет. Плюс азыр жаш кезинде бай жашагысы келет дейт да. Бардар көп кыйналгысы келбейт, бирок бай болгусу келет. Мен оюмча бул жакшы эле болуш керек. Анткени ар бир адам өзүнө бир чоң максаттарды коюп ошого умтулушу керек. Эгерде ал максаты жакшы жашаш болсо, өзүнүн үй бүлөсүн жакшы баккысы келсе, мен оюмча бул жакшы эле максат. Физический трудтан интеллектуальный трудка өтүп кеттик да. Анткени адамдар уже мисалы үчүн күрөк менен иштебейт, жалаң технологиялар уже бул жумуштун баарын кылып атат. Эмки этап бул уже интеллектуальный труд да. Ошол себептен адамдар офиста отуруп эле иштесе, баягы балким стереотип болушу мүмкүн да, жалкоо болуп калышты, иштегиси келбейт. Мисалы үчүн ошо Азим дегенде жигит абдан жакшы аналогия жүргүздү. Мисалы үчүн сен Ваймуну деп атпайсың, ал деген тачскрин муну деп айтты да. Биз деген сенсордук экран, сенсордук экран дейт да. Мисалы үчүн айтты, биздин жаштар ошо тачскрин дейт, ошо сенсордук экран дейт. Абдан көп функционалдуу, бир эле минуста 2 минусу бар дейт. Биринчи минусу бунун батарейкасы батып турат дейт. Экинчи минусу болсо, ошол тачскринге катуу бетине бассаңар батсым кылат дейт. Ошон үчүн бизге катуу басым кылбагыла дейт да. Ошон үчүн бирок азыр экөөбүз отуруп алып сүйлөшүп атабыз, Facebook, Twitter деп атабыз, сенсордук экран, Ваймуну деп атабыз. Анан айылда телевизордон көрүп отургандар анан экөөбүздү сөкпөсүн. Бул экөө эмнени айтып атат? Биз каяктагы эме депчи. Айылдагы жаштарга 10-чу, 11-чи, 9-чу класстын инилериңе, карындаштарыңа ийгиликтүү ишкер болуп, мисалы сен, мен билем, чет өлкөлөрдө жүрөсүң, ушундай иш-чараларды уюштуруп атасың. Кече болсо Мирбек Токтограев деп чыкканда ушунчалык кол чабуулар болду. Кантип жаштар ийгиликке жетиш керек? Мисалы 9-чу класстын окуучусу Айгерим же Асан сени көрүп отурат азыр. Алар эмне кылсын? Эң негизгиси алдыга максат койгонду билиш керек. Ошол максатка түз умтулуш керек деп ишенем да. Анткени кандай гана максат болбосун, дүйнө жүзүндө адамдардын баардыгы бирдей эле. Мисалы үчүн бизден күчтүүрөөк, бизден акылдуураак адамдар деле жок. Баардыгы бирдей эле, баардыгынын мүмкүнчүлүктөрү бирдей. Ошол себептен өзүң алдыңа максатты коюп, башка адамдардан мисалы үчүн күнөөлүүлөрдү издебей, өзүң түз жакшы эмгектенсең, мен оюмча каалаган максатыңа жете аласың деп ишенем. Биздин студияга келип жаштар менен пикир бөлүшкөнүң үчүн чоң рахмат. Урматтуу достор, биздин студияда конокто белгилүү блогер, жаш ишкер Мирбек Токтограев болду. Рахмат. Урматтуу аудитория, биз азыр силерге абдан таң калыштуу бир сюрприз десек да болот. Бул киши азыр жогорку кеңештин депутаты. Бирок мен угушума караганда бул кадимкидей эле азыркы Орусияга мигрант болуп иштеп кеткен катардагы эле кыргыз жараны болгон. Орусияга иштеп келди, ошол жактан бутуна турду, ошол жактан бизнестерди ачты, колунда бар адамга айланды. Азыр болсо жогорку кеңеште депутат болуп отурат. Мен студияга жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровду чакырам. Келиңиз ага. Саламатсызбы, куш келипсиз. Экөөбүз азыр программага чейин сүйлөшкөндө сиз өзүңүздүн тарыхыңызды бир аз айтып бердиңиз да. Ошону бул жаштарга, телекөрүүчүлөргө